Айзада Жамгырчиева 21 жашында алгачкы унамды алган. Белгилүү алып баруучу Айзада Жамгырчиева көрөрмандарына өзү жөнүндө кызыктуу 10 факты тууралуу бөлүштү. Ага төмөндө көз жүгүртсөңүз болот. Айзада жөнүндө 10 факт. Биринчи, жалгыз саяктоону жакшы көрөм. Экинчи, бир катар өлкөлөргө саяктап келдим. Үчүнчү, ар бир жылы бир жаңы мамлекетти көрүү. Төртүнчү, 6 жашымдан мектепке баргам. Бешинчи, үйдүн кичүүсүмүн. Алтынчы, жакында күйөөгө тием. Жетинчи, машинаны Москвич айдап үйрөнгөм. Сегизинчи, мектепти кызыл диплом менен бүткөм, университетти көк. Тогузунчу, 23 августта 25 жашка чыгам. 10-чу, 21 жашымда алгачкы машинам Фитке акча топтоп сатып алгам. Эскерте кетсек, Айзада Жамгырчиева коомдук биринчи каналда хит парад, үй бүлөлүк лото берүүсүн НТС телеканалдарында Не жаңылык программасын алып барган. Журналист алып баруучулуктан тышкары ырчылык өнөрдү аркалоого бел байлап жаткан учуру. Маалымат булагы Заманча Киткейжи. Ырчы Неля Нуркулова өзгөчө дары. Сүйгөн адамга берсең сүйүүсү күчөйт. Маданияттын мыкты кызматкери Неля Нуркулова кызыктуу пост бөлүштү. Бул ирет жазгандары көп окурмандарды ойго салды. Жылмаю эң сонун дары. Апаңа берсең өмүрү узарат. Балаңа берсең мээрими күчөйт. Аны досуңа берсең кубанат. Бейтаныш адамга берсең садага болот. Сүйгөн адамга берсең сүйүүсү күчөйт. Бул дарынын зыяндуу жактары жок жана эч бир дарыканада сатылбайт деп жазды ырчы. Белгилүү эстрада ырчысы Неля Нуркулова 1983 жылы 3 декабрда туулган. Жок, балалыгым аттуу ырлары менен сахнага кадам таштаган. Ырчы Урмат Усенов эко кыргыз эстрадасындагы эң келишимдүү жубайлардан болуп эсептелет. Маалымат булагы Заманча Киткейжи.